Элекендештер, мен бүгүн да жана Садыр Жапаров тегерек столдо отуруп дагы эле бир саясатчыны атын атаганга духу жетпей дагы шубап койду да. Кече эле жанагы бөлтүрүгү бар го. Анысы баягы 275 метр жерге барып алып туруп, мына жерди бери берген деп атат. Ошол боюнча өзүмдүн оюмду айткым келди. Ошо 275 метр сен турган жер көкме мурун, ошол жерге тажиктер келип биздики деп туруп алышчу. Эгерде сен протоколду жок кылсаң, мурдук ошо атаң айтып жок кылдыргыла. Атаң экөөң жок кылгыла ошо протоколду. Анан ошо тажиктер ошо жерге келип, постун кайрадан тургузуп, мурункудай элдердин сөгүнө жете турган текшерүүлөр башталганда, анан кийин баткендиктер өз местен ары коет. Туура азыр сен Баткенден ар бир элдин мындай түшүнбөгөн бир көкмелери болот. Биздин Өзгөндө да бар, башка жерде да бар, Баткенде да бар. Ошолорду жыйнайсың сен. Өзүңө караштуулар жыйнайсың да бир чогулуш өткөзөсүң дагы. Урасың да. Ошол жерден сен ошондо эртең бүрсүн ызычуу чыгып кетет. Ушул жерден балага калып, өзүңөрдүн балаңарды бирөөгө түртүп коюп эле жуда жаман үйрөндүңөр силерчи. Өтө жаман кетип атасыңар. Мына Садыр Нуркожоевич да бүгүн дагы тегерек столдо айтып алып, окуучу кыз деп атат. Окуучу кыз ал жерге көргөнү барган. Эмне көргөнү барсам болбойбу эмне? Башкалардыкына көргөнү барып эле атат го, мымыркай балдардан бертин барып атат го. Эмне себептен эле мадым артыкын эле көрүп калат? Эмне себептен эле мадым артыкын көрүшү керек? Сиз Садыр Нуркожоевич өтө начар жолго түшүп алдыңыз. Сиз ойлоп атасыз, өмүр бою ушинтип өтүп кетем, мен кыйын болуп кетем. Мен кыйын болом деген Атамбаев да отурчу жеринде. Анчалыкка барбаш керек да. Сиз журт адасыз, сиз адилеттүү болушуңуз керек. Ар чыккан сайын эле бир эле мадымарттын атын айта албай эле айландырып туруп согуп коюп атасыз да. Айландырып келип эле согуп коюп атасыз. Анне бир депкениңизди тартып алды, ал сиздин туура эмес жериңизди туура кыл деп айтып атат. Не мамлекет же болбосо эл жыргап кеттиби? Асманда жүрөсүңөр өзүңөрчү эле. О, тигинтик Мегакомду 280 миллион утуп алдык. Чоза утуп алат, ал каяктан көрдүк? Биз көрдүкпү же? Мындай эбичени болуш керек да. Сиз адилеттүү болом десеңиз, баарына бирдеме кылыңыз да. Андай сындар айтыла берет, эле берет.